Бишкектеги троллейбус башкармалыгында жаңылануу болот. Вице-мэр Геннадий Мирицкийдин айтымында Европалык реконструкциялоо жана өнөктүрүү банкы жаңы троллейбустарды алуу үчүн шаардык мэрияга 7 миллион 900 миң евро бөлүп берет. Анын 5 миллионун азыя, ал эми 2 миллион 900 миң евросы грант түрүндө берилмекчи. Бир троллейбустун орточо баасы болжол менен 140 миң евро. Мэриядан билдиргендей, жогоруда айтылган суммага 50 даана муниципалдык транспорт алганга мүмкүнчүлүк бар. Бишкектеги троллейбус башкармалыгында азыр 146 троллейбус иштеп жатат. Күн сайын алардын 100дөн ашыгы 9 маршруттук каттам боюнча жүргүнчүлөрдү ташып жатат. Шаардагы троллейбустук линиялардын бардыгын ишке киргизүү үчүн дагы 80 троллейбус керек, дейт шаардык муниципалитет. На данном этапе без муниципального транспорта, так как мы перевозим. Биз муниципалдык транспортту жаңылашыбыз керек. Бардыгы коммерциялык шарт менен иштегендей кыла алабыз. Анткени алар карапайым шаар тургундарын тейлеп, муниципалдык жеңилдеткичи менен жүрөт. Биз муну эске алышыбыз керек.